Эркинбек Арсанбекович, министерствода жол курулушун сиз тейлейсиз да? Биз май айында мына Манас аэропорт Бишкек жолуна барып выездной заседание кылганбыз да. Ошондо освещениеге карап көрсөк 72 миллион, 75 миллион сом бөлүнгөн экен да. Анан сурасак, бул освещение бир башка укмушта болот деп айтып берген мурунку министриңиз. Бирок мен кече түнү келдим, эч бир айырмасы жок да. 72 миллион акча кетти ошол освещение ушул жерге. Толугу менен кеткен бөлүнгөн. 72 миллион кеттиби? Анан ал жерде бир өтө чоң сумма болуптур. Эки бир асма көпүрө курулат деди эле. Ал туратпы курулбай эле. Качан курулат? Мындай жолдун үстүнө өтүп эки көпүрө курулат деп айткан ошол курулбай каралган эмес андай көпүрөлөр. Жок, бар деген да, ал суммасы өтө чоң болгон. 2 канча миллиард сом болгон. Бишкек аэропорт Манаста бир да көпүрө жок, бир да түтүкчү жок. А бизге ошону түшүндүрүп берген. Анда биз мындай кылбайлыбы? Эки көпүрө болот деген освещениени укмуш, бул дүйнөдө жоктай освещение болот дегенде эмне үчүн 72 миллион деп сурасак, сом 72 миллионго мисалы үчүн 100 километр жерге жакында освещение кылып койсо болот да. Анан мен кече түнү келдим, бир эч кандай айырмасы жок. Ошол боюнча толук маалыматты бербейсизби? Канча акча биринчи каралган? Канча акча жолго канча кетти? Заборго канча кетти? Освещение канча кетти? Толук. Арсен бизге комитетке берсеңиздер, анан биз өзүнчө карайбыз мына. Баарын толук, деталдуу беребиз.